кечигиздер менен улуу урматтуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен ассалому алейкум деп учурашып коюуга уруксат этиңиздер. Кайрадан эле сиздерге кутмандуу кушубак кечиңиздер менен деп кайталап, баарыңыздарга жагымдуу кеч каалап, салам Кыргызстан берүүсү старт алды. Анда болсо келиңиздер, сиздердин уруксатыңыздар менен бүгүнкү биздин шоуну баштоого уруксат этиңиздер. Биз старт алдык. Салам Кыргызстан жана Азия тобу. Анда болсо, урматтуу телегөрүүчүлөр, бардыгыңыздар шашылып турсаңыздар керек. Бүгүн Салам Кыргызстанга кайсы кымбат мырзабы же айым келдиби деп. Анда болсо, келиңиздер Гүлжайна, сиз чакырып коюңуз биздин конокту. Албетте бүгүнкү биздин коногубуз кандай гана кереметтүү, кандай гана татынакай. Ушундай кыргыз дүйнөсүнө не деген керемет чыгармаларды тартуулап, аркасынан нечендеген шакирттерди өстүрүп, биздин сахнадагы сыймыктанган, сиздер сүйүп уккан эжекебиз Кенже Дүйшеева. Кенже Дүйшеева. Hoş geldiniz. Siz yandan, biz yandan olacağız. Hoş келипсиз, урматтуу Кенже. Классташ десем да жаңылышпайм, дос десем дагы жаңылышпайм. Кандайсың? Көптөн бери көрүшпөй, сагынышып, ушундай татынакай болуп кеттиңиз го. Ой, өтө кубанычтамын. Мен да сиздерди көрүп өтө кубанып турам. Ушул эфирге чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Сиздер акыр күндөрү жалпы журттун өзгөчө бир дагы бир мурда эле сүйкүмдүү кыздар болчуңуздар. Азыр болсо андан да экиси болуп баштады. Анткени Кыргызстан кайсы аймагына барбагын сиздер жөнүндө абдан терең кептерди угуп келдим. Бул эми сиздерге болгон бир жакшы маалыматты жеткирип койгонго уруксат этиңиздер. Чоң рахмат сиздерге дагы. Бүгүн өтө кубанычтамын. Билдиребиз, кыргызда жакшы сөз бар, жакшы сөз жан эргидет. Албетте сиздин жагымдуу сөздөрүңүзгө ыраазычылык билдиребиз дагы. Биз сизге даярдаган пачка кастролорубузду чекесинен баштай берсек. Анда болсо бысымылдады беле, үй бүлөдөн баштай береличи. Кудайга шүгүр, жашынакай аяшым бар. Казактын татынакай жигити, татынакай аяш кыз бар. Ошолордун ден соолугу кандай, эмне жаңылык, эмне кылыктар, кыздык аяш кыздын эмне кылыктары чыгып атат? Эгерде жашоодо өмүрдө кайрадан эле ушул кандай болуп жараласың дей турган болсо, ушул үй бүлөнүн бакубат үй бүлөнүн жакшы энеси, көп бала бакыранын энеси деп кайрадан Алладан сурайт элем. Анткени аял киши үчүн өзгөчө бул эч нерсеге алмаштыргыс, бул чоң дөөлөт десек болот. Бул байлык менен дагы, атак даңк менен дагы өлчөнбөй турган нерсе да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр деп айтайын, үй бүлө аман, эл катарында жашап атабыз, элдин ортосунда жашап атабыз дегендей. Кызым болсо бүгүнкү күндө баягы адам эмнеден эргип аласың деп айтат да көпчүлүгүчү. Мен бүгүнкү күндө кызымдан эргип алып аткан учурум. Анткени күндөн күнгө мындай өзгөчө бир кылыктары чыгып атат да. Ширин болуп. Ширин болуп, башка тәтти болуп кетти, тәтти. Тәтти болуп кетти деп. Канча жашка чыгып калды? Биз 5тен өтүп баратабыз. 19-сентябрда 5 жашка толгон. Анан Мына Кенже, ошо таттуу деп атпайсыңбы? Эң мындай эсте кала турган жакшы мындай баланын тили ширин болот, таттуу болот. Эсте калып мындай күлкүлүү сөздөрү же кылыктарын бир айтып берсең. Эң бир эми баланын кылыгы күндөн күнгө да бул өзгөчө бир башкача нерсе да. Анан мага эң эле жаккан нерсеси ушул баягы жаңы тили чыгып аткан мезгилде кана эмес мамаңды чакырып койчу десе, Дуфая деген. Не деген? Дуфая, Дуфая, Дүйшеева дегенди айта албайт. Дуфая. Дуфая сахнада дейт. Анан ошодон кийин көбүрөөк мындай тамаша иретинде көбүрөөк сөз болуп кетти. Кээде мени тамашалап, аяшың мен эштен кирген учурда Дуфая келди деп коет. Тили кайсы тилде чыкты? Казакчабы, кыргызчабы, орусчабы же оштукчабы? Ой, оштукчабы дейм. Негизи Тамирис 3 тилде сүйлөйт. Бирок өзгөчө басымдуу көбүрөөк бул орус тилине көбүрөөк басым коюп сүйлөйт. Анан бирок баягы билбейм, бешиктеги баланы бек болорун ким билет дейт. Эң негизгиси мага ушул ден соолугу бекем,
жакшы адам болуп өссүн деп ойлойм да. Анан таң калган нерсем мүнөзү мындай беттегенин бербеген жагы бул мага окшош. Өзүм эле деп коюңуз. Бул жагы мага окшошураак. Акыркы күндөр ошонун нерсесин байкап коюп жүрөм. Мүнөз демекчи, сиздин мүнөзүңүздү элдер, кыргыз эли жакшы билет. Мен мындай байкашыма карагандачы, мен сени канча жылдан бери таанысам дагы сенин мүнөзүң ырчылардай эмес да, ырчылар мындай назик, жок, ана билбейм депчи. Сен мындай депутаттарга окшопчу, депутаттар ошо так, корс деп мындай ушу сүйлөгөнүң мындай башкача да, биздин шоу бизнестеги айымдардан башкача сүйлөйсүң да. Бул тарбияданбы же болбосо сенин кичинекей кезиңен мүнөзүң ушундайбы? Бала кезден калыптанган мүнөз деп ойлойм. Эмнеге? Анткени 3-класстан баштап мектепте дружина советинин председатели болдум. Ошол учурда эле дружина, равняй, смирно деп эме кылчубуз. Анан баягы мурда эми өзүң билесиң, союз мезгилинде чоңоюп ошол суундагы нанын да жеп калганбыз. Анан бизде баягы жалган айтуу деген жок эле да. Чынын айтыш керек. Бирөөнү ишендириш азыр кандай нерсени айтсаң деле ишенбейт го. Мисалы, ал убакта биз галстукту, Назира билесиңби? Галстукту мектепте честно пионерский деп койсокчу, бул туура болду, алдаган жок дечүбүз да. Азыр эмне деп ишендиришти да билбей калдык азыр. Азыр эмне деп карган үрбөйт экенсиз. Кандай карганса деле артынан канча ишти жасап койгон нерсе бар. Эндиге ушундай бир жакшы суроо, ушу үй бүлөдөн алыстабай туруп, эми чыгармачылыкка өткөндөн мурда үй бүлөнү бүтөрүп алалы, жыйынтыктап. Мен эми капталдатып бир суроо берип кетейин. Ушундай биздин Татынакай, Кыргызымдын эң чыган мыкты айымдары эмне себептен кыргыз жигитин тандай алган жок? Эмне себептен ушунча биз күтүп жүрүп, кенжечекебиз качан турмушка чыгат, кандай жигитке деп сизди көп чыгармачылыкта көп билген үчүн карап жүрсөк эле казак жигитине турмушка чыкеттиңиз. Мунун себеби эмне? Же кыргыз жигиттери жактырбай койдуңузбу? Же сизди жактырбай койду дегенде? Мени жактырбай койду окшойт. Неге ушундай казак жигитин тандадыңыз? Кыргызда бир жакшы сөз бар, неке кайып деп коет да. Бул баары Алла Тааладан деп ойлойм. Мен дайыма гастролдук сапарга чыкканда кээде баягы колтукташып басып калган кыз жигиттерди көрчүмүн. Мен эмне үчүн муну жашырышым керек? Көчөлөрдө көрөт болчумун, мен болсо дайыма баягы гастролдо машинанын алдында, артында толуу кыздар, шофёрдун жанында мен отурат элем. Кээде көз кыйыгымдан бар жокто карап койчумун. Кантип ушинтип колтукташып басышат экен деп. Ушундай басып келет деп, анан жок, андай нерсе менде, себеби менден улуу 4 эжем тең ала качып кеткен да, 4 тең. Анан баары мындай жакшы окушат болчу, бирок ошондон эмнегедир менде ачуу мындай бир эме калды болушойт да. Анан жок, мен окуйм дедим. Мен 30га чыкканда турмушка чыгам дедим. Эч качан жашоодо менин оюмдагыдай болот деген нерседен алыс болушубуз керек. Сен ойлобогон нерсе болушу мүмкүн. Ошондо кээде отурганда мен эч ким сөйлөшкөнгө убактым болбойт. Кээде ушундай иштен көп чарчап кеткен учурда дасторконго батагылардын астында айтат элем: "Эй, жараткан Алла, ушул мага ушу бир жакшы адамды эле бет маңдайыма коюп койчу, ушул адам менен колум кармашкан боюнча түбөлүк ушу бактымды тапкан экенсиз маңдайыңызды." Кудайдын буйругу окшойт. Жооп алдыңыз окшойт, Жок, мен ойлойм ушул. Анан эми жигит дегенде бул эми мен Ошко бир Куран окутканы келип калышып, ошондо кайнатам дагы, жездең дагы чогуу келип калып, анан ошол жерден кайнатам мени карап: "Күйөө бала кайда?" деди. Мен айттым: "Турмушка чыга элекмин" десем, "Анда мага келин болбойсуңбу" деди. Эми 60-тарга таяп калган кишиге жок деп айта алган жокмун. Мейли болсо болоюн деп койдум. Ошондо мүмкүн периштелер о мен деген окшойт да. Ошондон анан көпчүлүгү мага аябай жазышты: "Эжем, сиз ырдабай каласыз, сизден биз көп нерсени күтөт элек" деди. Таарынгандары болду. Эми интернет булактарынан баардык нерсени окуп аттым. Бирок ошол эле учурда мисалы Талгат, сен ырдайсың, сени мен сахнага чыгарам деп эч качан мага эч нерсени айткан эмес. Мен деле ошол нерсеге даяр болуп кеткенмин. Бирок кээде анча-мынча далилдей турган маселелер болуп калганда, күчмө күч сынаша турган мезгил болгондо кээрки нерсени далилдеш максатында дагы кайрадан шоу бизнеске келгенимдин себеби бар. Барекелде, барекелде. Мындай Гүлжайна, байкасаң, сагымда адам өзгөргөнү билинбейт да. Сен турмушка чыга элекке чейин арык, кичинекей, ушунчалык эмгекчил. Ошондо мен байкасам чуркап жүргөн эле кенже, "Эй, эй" деп кыйкырып жүргөн эле кенже күйөөгө чыккандан эле назик болуп чыга калса, бул эмне сыр болду? Турмушка чыкканда күйөөңө жагынайын дедиңби, же болбосо тагдыр сен ырларың дагы, клиптериң дагы
турмушка чыкканда Өзгөрдү. 180 градуска өзгөрүлдүң да. Ушунча назик болуп баштадың, чачтарың өстүрүп, жүзүңө мурда нур кыска жүзүңө нур чачырап, бир башкача айым болуп калдың да. Мунун себеби эмнеден болду? Назира, бул алыска эле чаппайын, түйшүк көп болчу менде. Анткени мурда абдан түйшүк көп эле. Анткени мындайча баса айтканда эч ким муну тана албаса керек, 99% топтун абдан чоң жумушу менин мойнумда болчу. Себеби абдан чоң команда менен иштедим. Бүгүнкү күндө бир убактарда мен муну айтууну дагы каалабай жүргөн учурлар болду, бирок мезгил убакыт баардык нерсени тактап койду окшойт деп ойлойм бүгүнкү күндө. Ошон үчүн баягы көкүрөктү керип туруп мындай сүйлөгөндү жактырбайм. Убакытка таяп, ошол убакыт сааты келгенде, убактысы дал келген учурда гана айта турган сөзүм бар да. Анан чынын айтыш керек, абдан кыздар менен иштеш абдан оор, татаал болчу. Мен өзүмө костюмдун эң акыркысында өзүм тектирет элем. 14 жылда, калп айтпасам 12 жылда мени биринчи клибим тартылган. Бул шоу бизнесте да бир эрдиктердин бири десем болот. Анткени баягы топтун ичинде иштегенде мен эле дей берген нерсе көп да. Анан эмнегедир ошол баягы сахнанын артында көбүрөөк жумушта мен калып кетчүмүн да. Ошон үчүн чачымды кээде тараганга дагы, бет башымды караганга да убактым болбой калчу. Себеби кыздардын баарын беттерин өзүм бойойт болчумун, чачтарын жасайт болчумун. Азыр аяш жардам берип? Эми азыр жок. Бул жерде эмнени айткым келди? Бүгүнкү күндөгү айта турган нерсем ошол турмуш жолуна аттангандан кийин абдан чоң түйшүктү менин башымдан бир мындай эмени алып туруп эле таштап койгондой болду да. Жеңилдикке чыкканда. Жеңилдикке бир мындай бир канатымды жайдым да мындай. Анан мен турмушка чыкканда көп айтат го, мындай капканга түштү деп. Мен эркиндикке чыктым. Айырмасы бир эле сөз менен айта турган нерсе. Сен топ жөнүндө көп түйшүктү айтып кетпедиңби? Эми элдин баарына эле маалым, сен мен ойлойм бизди туура эле түшүнөт болушуң керек. Мен да ушул дейин деп аткам да. Элдер деген мындай сен айтмакчы эле баардык интернет булактарына жазылып эле ушундай элдерге биз айтпасак деле маалым. Ошон үчүн бизден баары эле күтүп атат болуш керек. Бул суроону беришибиз керек. Гүлнара, Айжамал, сиз үчөөңүздөр АГК деп туруп топ менен кыз бурактан өзүңөрчө бөлүнүп чыктыңар. Үчөөңөрдүн араңарды эмне карамышка аралап кетти? Кандай эме болду? Шуну эгер секрет болбосо айтып бере аласызбы? Назира, мындай нерсе, жеке мамилени негизи сыртка чыгарганды жактырбайм. Эгерде түйшүк же болсом кандайдыр бир каралоо максаты менин мойнумда турса дагы мен улуулук катарында негизи мындай жарыя эткенди жактырбайм да. Бул менин мүнөзүм бул. Канча болсо деле көтөрүп кое берем да. Баягы бир сөз бар го, башыңдан кандай нерсени куюп койсо деле көздү жумуп койгон. Анткени баягы жакшы сөз бар, Кудай көрүп турганда пендеге жалган айтса жараша берет. Но Кудайга жалган айтыш кыйын. Бул темадан качуунун кажети жок деп ойлойм. Топто АГКны түзгөн мезгилде бирөөсү 10 жыл, бирөөсү 7 жыл отуруп калган мезгил. Анан кандайдыр бирөөгө көрүнүү максат эмес. Турмуш жолуна аттангандан кийин кыз бурактын ошол 300дөн 400дөн ашык кыздары жеке ырчы болуп чыккан эмес. Эмнегедир кандайдыр себептер экенин билбейм, бирок мындай ырдап чыгышкан эмес да. Анан бул бир жагынан сюрприз болсун деген маалымат да. Себеби эмне үчүн ушундай эмгегимди жумшап койгон кыздар мындан ары да иштеп кете алышпайт деген тема. Ошон үчүн бул бир максатта мына менин кыздарым ырдап атат деген жакшы ойду менен команданы түздүк. Атын койдум, чынын айтыш керек. Бирок үй бүлөлүү болуп калгандан кийин дагы абдан күйгөйлөр көбүрөөк болот экен. Баягы жеке эмеге караганда үй бүлөлүү болгондо абдан эмелер көбөйө баштайт. Проблемалар көбөйө баштайт деген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен айта турган нерсе ошол кандайдыр бир себептер менен токтотууга мажбур болдум. АГК кетсе, сизде азыр жебет тобу бар, Жашнакай сонун 4 баланы тарбиялап, ушунчалык сонун тарбиялапсың. Сен жана өзүң эле айтып кеттиң, мен репетицияларда аябай катуу кармайм депчи. Анан жигиттерди ушу айттык да, кандай жаман мүнөзү бар. Айт десек дагы такыр айтпайт. Айтты. Ушунчалык кенжежебиз бизи каты кармайт деди, такыр бастырбайт. Бул жака кетип атсаңыз анан коло урушат деп ушинтти да, ушундайсызбы? Эми мен мурдагы мүмкүн кыз буракта иштеп жүргөн кенжеден жок дегенде бир 80%ге өзгөрдүм десем болот. Биринчиден эне болдум. Абдан жүз өлчөп бир кесип калдым дегендей. Мурда чындап эле ачуум абдан тез. Бирок бир нерсени такыр мындай өзүмөн алып сала албай жүрөм ошол нерсени. Бул эмне? Убакытты кечигип келген адам менин биринчи душманым болуп эсептелинет. Ушуну мен эме кыла албай атам да. Кечиккен кишини жаман көрөсүз. Кечиккен адамды жаман көрөм, чынын айтайын. Анан убакытка так адам болбойт го. Мисалы, айткан сөзүнө турбай койгондо ушул нерсени такыр мен үчүн ошо биринчи эмеге айланып келет. Анан эмнеге айтам? Балдарымды урушам. Жок, биз сыла сыйпап эле мындай өмүрдү өткөрүп атабыз дегенден алыспыз. Бирок 5 жыл аралыктын ичинде далай таштар кулады, далай селдер акты, далай кыйкырыктар чыкты дегендей. Бирок ошол эле учурда эми мурдага салыштырмалуу бир топ
топ эле баягы. Бирок жигиттер менен бир эле нерсе, ушул келгенде, топтун ичине келгенде бир эле сөз менде ошол жүрөгүмдө ошо боюнча калды. Мен ошону кармай алам экен деп ойлодум. Анткени барыңар жигитсиңер да дедим. Ооба дедим. Атактуу биздин Майкл Джексон болуп кетесиңби? Атактуу кандай Алла Пугачева болосуңбу? Кандай гана ырчуу болуп кетпи? Бирок эгерде тартибиң жок болсо, баары бир тыйын дедим. Ушул эле сөз. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жигиттер бир сүйлөйт деп коем. Ошол сөз биздин печатыбыздагы. Азабатсың. Башка сөзүм жок. Негизи Кенжеге азыр мен бир суроо берип коеюн, Гүлжайна уруксат берсең. Жакында эле 20 жылдык деп туруп жеке концертти бердиңиз. ЖВ тобу дагы чыкты. Ушу 20 жылдын ичинде эмне таптың дагы эмне жоготтуң? Тапканым элдин сүйүүсү. Жоготконуң? Убакытты. Астында кандай пландар бар? Пландар абдан көп. Элге айтпаган Кыскача жакшы бир пландарыңызды айтып койсоңуз. Жок, планды алдын ала айтса болбойт негизи. Бирок өтө жакшы планы бар. Бирок анын бир чети февраль айында ЖВ командасынын 5 жылдык чоң концертине даярданып атабыз. Кудайым буйруса, эл менен жолугушабыз. Жакшы эмелер берет. Анда биздин салтка айланган сурообузду узатып алалы, убакыт дагы учуп бара жатат. Ар бир келген конокко беребиз. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Жүрөгүм, мекеним. Алыста жүргөндө дайыма куса болчу жерим. Мен эч качан сатпаган үйүм. Эгерде мамлекеттин ичинде менин күчүм талап кыла турган нерсе болсо, мен жан дилим менен туруп бере турган турактуу жүрөгүм десем. Азаматчылык кандай гана сонун сөздөр, Сиздин ушундай мекенчил эжеке экениңизди билебиз. Ушуңуздан жазбаңыз. Сизге чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Али сизден биздин күтө турган нерселерибиз аябай көп буюрса. Келиңиз анда чогуу эстеликке сүрөткө чыгып коебуз. Сиздер менен чым. Конокту ортого алалы. Мен анда. Ой, бул жактан, Мынча татынакайбыз. Эң сонун сүрөттөр болду. Анда келиңиз Назира эжекем, биз Кенже эжекебиздин көп кырдуу талант экенин билебиз. Азыр биз сизге даярдап койгон оюнубузга чакырабыз. Келиңиз. баштадык. Жүрүңүз Кенже. Эне Кенже. Бир бийлеп алайлы. Көңүлдү көтөрүп. Адыбыз урматтуу достор, бизден алыстабаңыздар. Кенже, сизди журналист катары дагы билебиз, оратор катары дагы билебиз. Азыр Гүлжайнанын сизге даярдаган бир аз кыскача жана биз даярдаган сонун оюнубузга катышып бересиз. Билесиз, биздеги Салам Кыргызстанда ар бир келген конокко өзгөчө, элге кызыктуу бир оюндарды ойнотобуз. Барына даярбызбы? Даярдап коерейинчи. Анда баштадык. Сиздин тилиңиз буuday курuyт эмеспи? Кудай. Азыр Гүлжайна сизге кыргыздын жаңылмаштарын айтып берет. Сиз аны туурап бересиз. Сиз кайталайсыз, Анда кеттик, анда угуп турабыз. Бул. Булдун булдугун кара. Булдун булдурашы жагалсага, булдун булдурашы жасасага, булдун булдурашын сана. Бул гана. Тилим сынат го. Тишиң сынбаса болду. Эң эле оңой, жакшылап эгер маани өртсөң. Булдун булдугун кара. Булдун булдурашы жагалсага, булдун булдурашы жаксасына, сага булдун булдурашын сана. Бул кана. Бул. Булбулду кара. Булбулдун сайрашын кара. Булбулга карап көз кысканын кара. Көз кысканы жок болчу жакта, Кенже. Сен акын болду, өзүң чыгарып ийдиңби? Жок. Жок, эң кызыгы экөөңтү ишенип кеттиңер. Анда келиңиз, экинчисин айтайын, экинчиси мындан батыраак айтам. Анан ошондо кайталайсыз, оңойраак. Былкы таш, былкылдайда кара таш бекен, дак бекен, таралама дак бекен, коргошунан койнок бекен, которочки тыйнак бекен. Не дедиң? Былкы таш, былкылдайда кара таш бекен, дак бекен, таралама дак бекен, коргошунан койнок бекен, которочки тыйнак бекен. Былкылдак дедим. Бир кайтала, Былкы таш, былкылдайда кара таш бекенде дак бекен, таргылала мадак бекен, коргошундан койнок бекен, котур эчки тыйнак бекен. Былкы таш. Былкылдайда кара таш.
Былқылдаша қара таш, тылқылдады былқыл таш. Жоқ, Гүлжайна қинамай қойды. Мұны аябай тез айтқаны негізі жақсы да, мына былқы таш былқытайды, қара таш пакет тақпакет арғалама тақпакет қорғашына қойлап қойған қотыр істейін тақпакет. Жоқ, Кенжені қинамайлы. Келіңіз ана Назиретик айтсын. Кел, мұндайлы қылайыншы, Кенже. Әрбір өзінің кесібін майын шығарып атқарса, ошол өзінің рахат алаты емес пе жұмыштады. Сізді ел бар қырғыз елі ырчы қатары білет емес пе? Азыр біздің оркестрді көрдіңіздер, Азия тобы сізді қоштап тұрады. Азыр сіз өзіңіздің елге танылған жана келіншек деген жаңы ырыңыз ушунчалык сонун хит болып жатат да. Ошол ырды реп кылып ырдап бересиз. Андан кийин опера кылып жана рок кылып ырдап бересиз. Бул оңойрок болуш керек да, жаңылмачка караганда. Кандай дедиңиз? Анда болсо келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи келинчек же өзүңүзгө жаккан, жакшы көргөн жакын ырыңызды реп түрүндө жана опера түрүндө жана рок стилинде жашнакай ырдап берсеңиздер, кол чаалар менен тосуп алыңыздар. Kelinçek, kelinçek, hayday sulu gelinçek, 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 gündöy sulu gelinçek, ateneler ak batasın berişet, kelgen elder ak batasın berişet, kelinçek, kelinçek, hayday sulu gelinçek, 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 gündöy sulu gelinçek, ateneler ak batasın berişet, kelgen elder ak batasın berişet. Эми реп түрүндө анда болсо эксклюзив бизде Кенже Дүйшеева рэпер. Берчи эме барабанды. Азыр. Kelinçek, kelinçek, ayday sulu gelinçek, gündöy sulu gelinçek, ay gelinçek, gelinçek, yeah. Yo, yeah. Yeah. Oho, gelinçek, gelinçek. Kolçalar! Анда болсо астыңыздарда опера стилине же болсо опера ырчысы деп Кенже Дүйшееваны келинчекти оперный кылып ырдап берсе. Силерге дайыма күтүүсүзө боло турганын билем. Анткени биз азыр соокта көбүрөөк эмелерге барып атабыз. Актанганды да жактырбайм, бирок кичине менде үнүмдө азыр эме болуп атат. Бирок кандай кылып ырдап берсем экен деп ойлонуп атам. Кеттик анда. Kelinçek, kelinçek, ayday sulu kelinçek, 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 gündö sulu kelinçek, ateneler ak batasın berişet. Азаматсың Кенжеге кол чаап коебуз, анда болсо акыркы тапшырмабыз калды. Рок стилинде сизге рок жарашат болуш керек. Деп туруп кара экен. Кенже Дүйшеева. Kelinçek, kelinçek, hayday sulu gelinçek, 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 gündöy sulu gelinçek, ateneler ak batasın berişet, gelen ada ak batasın berişet. Barekelde, қараңызшы, Кенжеде не деген керемет таланттар жатат. Сізге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге аябай сонун жагымдуу маанай тартууладыңыз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалап, биз сизди куру кол кетире албайбыз. Бүгүн биз Салам Кыргызстан берүүсүнүн эң башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын сонун таттууларын сизге белекке бермекчибиз. Анда болсо мен белекке алып келейин, кол чаап турубуздар. Таттуулар сизге жана сиздин кичинекей жакшы көргөн кызыңызга аяшка алып барыңыз. Чоң рахмат. Анда эжекебизге эркин микрофон. Албетте, Кыргызстандын түндүгү дайыма бийик болсун. Босогодо жаңы жыл, жалпыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эли журтубузда жакшылыктар болсун. Биз сиздер менен жакшы маанайда гана жолугушуп жүрөлү. Бар болуңуздар, жакшы көрөм. Чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Ар дайым ушундай жаркырап, жайнап, көп кырдуу талант болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым биз менен бирге болуп келип туруңуз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз. Үйгө салам айтып барыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө. Жакшы калыңыз. Лакомка, дамду, лакомка,
вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка, рулеттер, биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка, балалыктын даамы. Жаңы жылда ар бир айым татынакай болгусу келсе керек, Ар бир айым жалтылдап супсулуу болуп, балатына айланып, өз жакындарына сону маанай тартуулагысы келсе керек. Андыктан биз кай жакка чакырабыз айымдарды? Урматтуу айымдар, бардыгыңыздар сулуу болууга татыктуусуздар. Меримге шашылыңыздар. Мерим сиздерде сулуулугуңуздарга сулуулук кошот. Жашоо деген чиркин кандай керемет, халандыктан бизге башка не керек? Ачык асман тынчтык болуп турганы, билсең ошол жараткандан чоң белек. Түркүн түрдү укмуштары курчаган, биз жашаган дүйнө өзү жомоктой. Сый бололу бири-бизге бири-биз, адам деген асылдыкты жоготпой. Жакшылыкка жар бололу кошулуп, болбогонго кейбейли өкүнүп, дүйнөбүздүн бейпилдигин сурайлы, жараткандан кайра-кайра өтүнүп. Түркүн түрдү укмуштары курчаган, биз жашаган дүйнө өзү жомоктой. Сый бололу бири-бизге бири-биз, адам деген асылдыкты жоготпой. Жаз бололу жан дүйнөбүз жанданып, жадырашып жашообузда шаңданып. Жаркын дүйнө ажайып кол жаралган, табиятка суктаналы таңданып. Түркүн түрдү укмуштары курчаган, биз жашаган дүйнө өзү жомоктой. Сый бололу бири-бизге бири-биз, адам деген асылдыкты жоготпой. Жашоо деген чиркин кандай керемет, халандыктан бизге башка не керек? Ачык асман тынчтык болуп турганы, билсең ошол жараткандан чоң белек. Жашоо деген чиркин кандай керемет. Келиңиз анда Назира эжеке, бүгүнкү биздин эми экинчи куттуу коногубузду тосуп алалы. Бир конокту узатып, экинчи коногубузду тосуп алалы. Анда болсо келиңиздер, бардыгыңыздарга аттын кашкасындай таанымал актер, ырчы, деги эле көп таланттын ээси деп айтсак жаңылышпайбыз. Бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз астыңыздарда Съезбек Искеналиев. Калекей дүркүрөгө болчалар менен тосуп алабыз. Азамат Калегей. Uptown, funky buck. Uptown, funky buck. Come on. Uptown, funky buck. Uptown, funky buck. Съезбек Искеналиев. Кош келиңиз, урматтуу Съезбек мырза. Сиз менен кайрадан көрүшкөнүбүзгө чоң кубанычтабыз. Куттуу студияда ушундай болгон татынакай айымдар менен сиздерге жолугуп атканыма кубанычтабы деп. Анда болсо биздин төргө өтүңүз. Макул.
ушинтип биз экинчи жаркылдаган, жайнаган ушундай татынакай красавчик байкебизди дагы тосуп алдык. Куш келипсиз Сезбек байке. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кутмандуу кечиңиздер менен дейин, себеби ушундай жакшынакай кечинде эл баягы жайдары отуруп экрандан ким келет болду экен деп күтүп отурган каналда ушундай программада кимдер алып барат экен деп, кандай сулуу кыздар алып барат экен, албетте келдик биз. Чакырган жерге, чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба деген жакшы сөз бар эмеспи? Биздин мынакей экинчи жолу бизге конок болуп келип атасыз. Анткени эл журт сизди жакшы көргөн үчүн бизге жазып, ушу Сезбек Исканалиевди чакырып койгулачы, суранабыз деп канча деген сиздин күйөрмандарыңыз чакырып отурат. Сиздин эмнеңизди жакшы көрөт деп ойлойсуз? Актёрдук чебердиби, же болбосо ырчылыкпы, же адамгерчилигиңизди эл жакшы көрөбү? Негизи баягы эң жашоонун магызында жашоо адам болуп жаралган бул жөнөкөйлүк болуш керек, анан адамгерчилик болуш керек. Мен ошондо баалашат болуш керек көп киши. Мен дайым ошол нерсеге умтулам. Улууга улуудай, кичүүгө кичүүдөй мамиле жасаганга. Жок, ошондо сиз өзүңүздү аябай адамгерчиликтүүмүн деп ойлойсуз, э? Ойлойм. Барекелде, биз дагы сизди билебиз, адамгерчиликтүү киши экениңизди билебиз. Биздин ушундай адамгерчиликтүү Сезбек байкебиздин чыгармачылыгында кандайдыр бир убакытта бир тыныгуу жасадыңызбы, же болбосо кино жаатына кетип калган үчүн бир аз сахнадан эмнеге көрүнбөй калдыңыз акыркы күндөр? Кино тармагында жүрдүм. Баарыңыздарга эле маалым болгон, буюрса келечекте дагы ушу силерге да көз салып жүрөм экөөңөргө. Балким Кудай буюрса бир жакшы пландарым бар. Аны убагы келгенде айтам силерге дагы. Буюрса. Анан ошо кино тармагынан дагы кичине чыгыр жол ачып, ошол жакта эмгектенип, эми негизи бир жумушту баштагандан кийин ар бир адам ошондой болуш керек деп ойлойм, аягына чыгыш керек депчи. Анан ошого аракеттенип, ошо кино тармагында 4 кино тасмага продюсерлик кылып жүрдүм. 4 Кудайга шүгүр, ийгиликтүү болду. Ага эл тараза. Анан ырчылыгымды баягы бир чоң чыгыр жол ачылганда, анан ага кайра баягы ырчылыкка деген жаңылануу керек, жаңыр керек, баягы жаңылап туруу керек күйөрмандарга. Анан ошон үчүн ушу чыгармачылыгымды дагы бир чыңдап коеюн деп жаңырлар жазып, анын үстүнө даталуу жыл деп быйыл башында айттым элем, ошо быйылкы жыл мен үчүн дагы бир 15 жылдык деп белгилеп жүрдүм элем, ошолго дагы даярдык болуп калды. Ти башынан баштасак, эң биринчи 15 жыл мурун Сезбек кандай эле? Сезбек жаңы чыкканда жүн деп коем, эми терилер менен тери жабынган баатырдай болуп чыктыңыз эле да. Анан кийин ошондо бир мындай кыргыз элине башкача бир жаңылык да. Анткени эркек киши жалаң эле костюм шым, кыска көйнөк, узун көйнөк, кара шым, анан джинсы шым болсо эле гардероб болду. Эки эле көйнөк керек дегендей. Сиз ошо башкача Сезбек болуп элге даң деп чыктыңыз да. Андан кийин эле башка имидж, стиль калып кетти, эркектерге кошулуп кеттиңиз. Кара ак арасына кошулуп кеттиңиз. Эмнеге андай ал имиджди таштап салдыңыз? Жок, эми ал баягы бир эле нерсе менен, бир стилде эле жүрө берсең дагы баягы болбойт экен. Же болбосо башындагы сиз айткан жанагы ошо терини сактап койгом. Жок, башында мындай атың чыкпаса жер өртө деп туруп мындай биринчи көрүнүп алайын деп туруп анан акырын эл арасына кирип кеттиңиз. Атайын ошол стилде иштеп чыгылган, буга баягы атайын ошо стилисттер, дизайнерлер иштеп чыккан. Мен дайым аларга ыраазычылык айтам. Ошол кийим менен, ошол стиль менен баягы элге таандым, жылдызым жанды деп айта алам. Бирок жана 15 жыл деген себеби эң башында 2001 жылы чыккам да. 2002 жылдарда базар жолдо мындай арык мындай кылган бир бала. Балактай болгон, анан кичине мындайраак болуп, анан кичине мындайраак болуп. Анан чоңоюп барбак. Акырындап келтабыз деген. Ошол сиздин 15 жыл сахнада жүрүп, буюрса сизди тааныбаган кыргыз жок болуш керек. Сиздин ар бир ырыңыз кыргыздын жүрөгүндө түнөк таап келет. 15 жылда эмне деген ийгиликти жарата алдым деп айта аласыз? Эми негизи ар бир нерсе иш жүзүндө болгон жакшы да. Анан баягы көкүрөк чаап, мен кыйынмын, мен укмушмун деген. Таластык тартып коюш. Мен андан кичине алысыраакмын. Баягы кичине баягы аябай мактана бербейм. Бирок иш жүзүндө көрсөткөндө мен чында жакшы көрөм. Эми ошол сиз айткан жана ошо өзүңүздүн эле ушу айткан сөзүңүз эле тастыктап турат болуш керек. Мен
иштейм жана иштешим керек. Мен көп нерсе жасашым керек. Иштешти билем. Мынакей азыр бизди деги эле бир гана кыргыз элин эмес, башка элди деле бир нерсе менен таң калтыруу бул өтө эле кыйын болуп калды да. Сиз кандай бир нерсе менен таң калтырам деп ойлоп жүрөсүз? Мында астында пландарыңыз көп экен. 15 жылдык юбилейди концертти берген. Эмне менен таң калтырам деп ойлоп атасыз? Эми таң калтыруу бул жөнөкөй нерсе менен деле таң калтырса болот экен, негизи. Мен урушуп талашпай деле таң калтырса болот экен. Кандай мисалы? Согушпай деле таң калтырса болот экен, ушактабай деле таң калтырса болот экен, негизи. Бирок ошо жана мен башында айтып өттүм го, ошо мен иш жүзүндө көрсөткөн жакшы көрөм депчи. Жок, биринчи сиз жана жаңы Съездбек болуп элге таанылганда таң калтырып, тери менен таң калтыргансыз да, жаңы эмеде. Эми вот 15 жылдан кийин эмне менен таң калтырасыз? Билбейм, эми баягы эми ал убакыт көрсөтөт го дейм. Ушул үй бүлөңүзгө бир аз кайрылсак, алган келинчегиңиз кандай чыкты? Канча балалуу болдуңуз? Кандай жашоодо өмүр сүрүп атасыз дегендей? Эми Кудайга шүгүр, баягы эң башкысы бул жашоодо ошо жолдошуң же жубайың жакшы болсо, жашооң дагы жайдары болот экен. Анан мен бойдок кезде көп тилечимин. Ошо мен оюмдагы жубайым жолукса экен депчи, тилегим да. Баягы ар бир бул бойдок инсандын чоң тилеги да булчу. Кыска айтканда сен оюңдагыдай чыкты. Оюмдагыдай чыкты, Кудайга шүгүр. Кечирип коесуз, Съездбек, келинчегиңиз сиздин оюңуздагыдай чыкса, сиз кандай ата, кандай жубайсыз келинчекке? Аракет кылам. Анын оюндагыдай болгонго. Мисалы, биздин чыгармачылык адамдар, сиздер эле артистсиз, тияка кетесиз, бияка кетесиз, ошондо келинчегиңиз кандай сизге мамиле кылат? Кызгануу же болбосо урушушудан башталбайбы? Жок, себеби ал чыгармачылык деген нерсени ушундай бийик коет. Мен дагы мен жашоодо өзүм бир сүйгөн адаммын. Мен негизи өзүм ушундаймын да. Анан ал дагы ошону туура кабыл алып, ошо мен чыгармачылык аркылуу ошо үй бүлөбүздүн кандай десем, үй бүлөбүз менин чыгармачылыгым кенеде баягы чоң кыялымды ошо ишке ашырып ушул даражага жеткирип аткан, ошо чыгармачылыгым өркүндөп аткандын бирден бир себеби бул мен келинчегимдин түшүнгөнү. Сиз өзүңүз кандай күйөөсүз, кандай атасыз? Мисалы, жакшы. Биздин эркектер кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө гүл берип, киного барып, жакшы мамиле кылып, андан кийин үйлөнгөндөн кийин эле жигиттер башка мамиле баштайт да. Жок, мен андан алысмын. Мен ошол баягы алгачкы күнүмдө кандай таанышым, кандай сүйүү болсо, мен ушунга чейин андан да өркүндөп өстү. Себеби ошол чоң ошол кенедей сүйүү азыр чоң сүйүүгө айланды. Үй бүлө деген сүйүүгө айланды. Кандай күйөө боласыз кайын журтка? Жакшы. Кандай жакшы? Сен баарын эле жакшы дөрөсүң, ачыгын эле айтпайсың, дос коюң. Жакшы эле. Жакшы эле, эми күйөөланын өзүнүн баягы жолдорун кылганга аракет кылам ар дайым. Кайын журтка элпек болом, тил алам. Эч ким менен урушпайм деп. Урушпайм, талашпайм, өйдө карабайм, күлүп турам. Съездбек байке, сиз аз айтып кеттиңиз, сүйүү чоң айланды, биз такыр деп. Баягы кантип эле үйдө такыр эле мындай бир пикир келишпестиктер. Жок, эми ал болот да, ал жашоонун кызыгы да. Ошодо ансыз жашоо кызыксыз болуп калат. Кызыксыз болуп калбайбы? Мисалы, аябай сиз кечигип келгенде, келинчегиңиз чын эле сизди күтүп жини келип калган. Өтө күткөн, тамагы муздаган, улам чалат, анан ана барам, мына барам. Телефон албай коём, деп албай коесуз, же телефонуңуз безип калып калат. Келгенде неге кечигип атасың дейт. Неге? Бирок мен ошол бир жакшы жери ошентип кыйкырбайт да. Мындай, неге кечигип калдың? Мен сени күтөм. Таң атканда келсеңиз деле, неге кечигип калдың эле отура бер. Эмнеге кечигип калдың? Тамак биз сени күтүп атпайбызбы? Биз балдарыбыз менен тамак ичпей турабыз деп мындай туура айтып коет. Мен уялып калам ошондо. Аякты жамандабаган бул жакшы эркектердин бир эң жакшы качествосы да. Съездбек, айтсаң, биздин эркектер аябай намыскөй келет эмеспи, кыргыздын эркектери? Көбүнчө ашканада аял кишиге такыр жардам бербейт да. Сиз кандайсыз? Аялыңыз мында жетишпей бала эмизип атса, же болбосо кир жууп атса, үйгө конок келе атат мисалы. Ошол жерде жетишпей жатканда идиш аяк кармап жардам бересизби? Эми негизи баягы мен апам ушинтип айтчу да, кичине эңкейип койсоң депчи, эңкейип баягы жардам беришип койчу депчи. Эмне андан кемип калбайсың, сынып калбайсың дечи да. Мен аны туура эле кабыл алам.
кээде ушундай бир ызычуу болуп кетет. Себеби анча биздин бир эки балабыз баягы уда болуп калды да. Ошол учурда аял кишиге оор эле болуп калды келинчегим. Анан ушундай сөзсүз конок келгенде кишиге баягы жардам бересиз. Жардам берем. Мындай эркектер дагы бири-бирин чукуп мындай, эй, аял кишини башынан кармаш керек деп. Кармаш керек, анан эмне жардам берип атасың, аялды мончу керек деп бузгандар болот да, достордун арасында биз көп эле угуп жүрөбүз да. Ошондой сиздерде учур болду беле, аялыңызды башка нукка, досторуңуз башка нукка буруп, ошо досторуңуздун тилине угуп барып туруп аялыңыз менен урушкан күндөрү, же мен ушинтип аялды ушинтип кармайм деген күндөр? Жок, андай болгон эмес. Себеби мындай колдон келген нерсегечи кылып эле турган жакшы да. Колдон келсе анын намысы деле жок, эми келип алып кечке идиш жууган жоксуң мисалы үчүн, же болбосо мындай көтөрүшүп кармашып коюу бул жакшы эле сапат деп ойлойм. Чоң рахмат, баракелде. Мына кыргыз жигиттери мынакей Сезбек байкеден үлгү алыңыздар. Жардамдашып койгон бул корккондук эмес. Сыйлап койгон бул андан кем болуп калуу деген эмес. Ошон үчүн сизге дагы бир жолу сиздин ушундай кол кабыштык кылып аялыңызды сыйлап турган үчүн биз ошонун адамгерчилигиңиз үчүн сизди да көп инсандар сыйлайт, аны жакшы билебиз. Келиңиз анда кайрадан чыгармачылыкка бир аз жакындайлы дагы. Мына 15 жыл буюрса кыргыз сахнасын багындырып келатасыз. Кандай чет жактарга барып, кыргыздын желегин канча мамлекеттерде желбиретип, кыргыздын намысын коргоп келдиңиз? Мен ырчы катары мен баягы чоң фестивалдарга, чет элдик фестивалдарга барган жокмун. Мен ошо баягы бирден бир чоң баягы кыялым ошо кино тармагы аркылуу ошо кыргыздын биздин өзүбүздүн жакшынакай байрагыбызды көтөрүп алып, кыргыз деген атыбызды, калпагымды кийип алып, ошондон бир чоң сыйлык алып келсем деген менин чоң тилегим бар. Мен буга Кудайым буйрса, Кудайым буйрса бара элексиз, бирок барасыз. Барам. Мен ошо чоң планым бар. План турайбы алдыда, буйрса. Ошону алып келгенде дагы сиздер менен экөөңөрдү чогулуп алып, үчөөбүз чогулуп анан биз тосолобуз да. Буйрса сиз кечик ала келесиз, ошого жетиңиз. Мынакей 15 жылдын ичинде ушул ырчы болуп көптөгөн кыйынчылыктарды элдер билбейт да. Сахна артында кандай кыйынчылык? 15 жылда ушу мындай кылдым, тигиндей кылдым деп өкүнгөн жоксузбу? 15 жылында өмүрүңүз өтүп кетти. Ушу 15 жылда өкүнүч эмнеден? Ушу сахнада негизи кесип тандаганда ар бир инсан мейли кандай кесип танса да ошол бир чоң багыт койсо, жана ошол нерсеге умтулса, баягы элим келген жер жебейт деген жакшынакай сөз бар. Мунун сөзсүз түрдө акыбети кайтат. Мен жаштарды да ошол нерсеге үгүттөгүм келет. Жана мен өкүнбөйм. Мен ушул күндөгү ийгилигиме мисалы үчүн мен мисалы үчүн ал нерсе өкүнүч жок сизде. Өкүнүч жок. Сизге анда ийгилик каалайбыз. Дагы алга көптөгөн иштерим бар дедиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан бизде билесиз, бизге келген конокторду жашынакай адатка айланган сурообузду берип коелу да. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Баягыны кайталамай жок. Кыргызстан бул менин келечегим. Кыргызстан мен балдарымдын келечеги, балдарынын келечеги. Дегеле Кыргызстан ошо жараткан берген бизге чоң белек. Азамат. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Анда келиңиз Сезбек байке, сиз менен биргеликте бир сүрөткө түшүп алалы. Макул. Эстеликке жашынакай болуп кеттик анда. Ортого алалы жигиттер. Кандай дейсиз? Бүгүн коногубузда Сезбек менен Каракей. Эстеликке сүрөт. Дагы бир жол. Мынакей, эң керемет сүрөт болду. Анда жүрүңүз Сезбек байке, биз сизди сахнага чакыралы дагы. Бүгүнкү сизге даярдаган сонун оюнубуз менен бөлүшөбүз. Салам Кыргызстан, салам Кыргызстан. Аныбыз урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Сезбек Исканалиевди баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Актердук чеберлигиңизди эл жакшы билет. Азыр биздин оюнубуздун шарты оп-оңой эле астыбызда. Мына эртең бирси күнү деп жаңы жылыбыз 2017 жыл тоок жылы келе жатат. Маймыл жылын узатып, мынакей тоок жылын күтүп атабыз. Азыр сиз эл журтту, калайык калкты жашынакай жаңы жыл менен куттуктап, бирок биринчи кадимкидей куттуктайсыз. Ошо сөзүңүздү жаттап, эстеп калып туруп, анан жылиңиз келип куттуктайсыз.
күлүп куттуктайсыз, ыйлап куттуктайсыз, каткырып куттуктайсыз, мындай жаман көрүп ар кандай түрдө куттуктап бересиз. Анда болсо кол чабуулар менен тосуп алыңыздар, астыңыздарда Сезбек Искедалиев. Эме неме кыскараак эле куттуктайын, ошо кыска. Мисалы, жаңы жылыңыздар менен деп айтып Жок, ошону. мындай эме кабыл тилек. Жок, кабыл тилек айтайынбы? 2017 кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, аманчылык болсун. Азаматсыз Бул тилейбиз. өзүңүз мындай жүрөгүңүздөн куттуктадыңыз. Эми экинчи бир аз эмоция менен куттуктайсыз, жиниңиз келип куттуктайсыз. Кадеке кол чабуулар менен тосуп алабыз, астыңыздарда Сезбек Искедалиев. 2017 Эмоция бетте. 2017 жаңы жылыбыз келди. Барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Кызарып. Элибизге тынччылык, аманчылык, башчылык каалайм. Ой, кол чабуу. Чоң рахмат. Эми айыбай ыйлап, жок, күлүп, мындай каткырып бир сонун куттуктап берсеңиз. 2017 жаңы жылыбыз кирип келди. Барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Күлбөйсүзбү? Барчылык, аманчылык, тынччылык каалайм. Эң сонун. Сиз жаңы жылда ушинтип куттуктаңыз баарысынчы. Эми Күлбөсөм ага келди. ыйлап куттуктап бериңизчи, ыйлап, кайгырып, барды жаңы жылыңыздан менен деп. Астыраак чыгып. Тозалаңыз. 2017 жаңы жылыбыз кирип келди. Барыңыздарды аманчылык каалайм. Барчылык каалайм. Токчулук каалайм. Сезбек, мындай кылчы. Жок, сеникичи маска окшоп калды да азыр туура эме тура. Жаңы жыл 12 ушундай эле. Ошондой 12. Мени сен эми актёрсуң да, мен сага бир нерсе Гүлжайна экөөбүз бир тапшырма берели, ошону туурап берчи. Жаныбарларды же кичинекей бала, мен кичинекей баланы айтайын, ыйлаганын сен туурап бересиң, Кичинекей баланы ыйлаганын мен азыр ыйлап берем, сен ошону туурап бересиң. Анда болсо баардыгыңыздар жакындап, бизден алыстабай угуп туруңуздар. Кичинекей бала. И сиз кеттик анда. Жок, кайра дагы бир сыйра 3 жолу уруксат берели. Кеттик. Sen diyor ileride sen. Ama sakın kalamayın. Келиңиз, кана Сезбек байканда. Сиз аракет кылып көрүңүз. Караке кеттик. Мейли андай Ләйлә болбосо кичине бир 2 жаштагы Ләйлә болуп ыйлап коюңуз. Болуңуз убакытасы. Siz de Kol çavlar. Anda bolsa gördüңүздөр, урматтуу туугандар, биздин Лялечка Сезбек жакшынакай ыйлап берди. Эми Гүлжайна дагы. Жетайлык болуп калган. Анда Сезбек байке азыр мен бир жаныбарды көрсөтөйүн. Ошол жаныбарды эле сиз кайра мен кандай туурасам сиз ошондой туурап бересиз. Кайсы жаныбар көрсөтүп берсем? Таракан. Ой, таракан да. Таракандыбы? Жок, чычканды. Чычканды көрсөтүп берейин, сиз жакшылап карап турасыз, мынакей. Чачыңызды алып. Кана? Канакей анда болсо Сезбек. Жок. Эки жак жакшы эле сороз киргизебиз. Киргизиң биягыңызды. Сиз жана капканга түшүп калып өлө албай аткансыз. Бирок барекелде деп кана кол чабып коебуз. Барекелде эң сонун. Сиз көзү жок чыккансыз го. Мынакей ушундай жагымдуу оюндан, жагымдуу күлкүлөрдөн кийин биз Сезбек байкебизди куттуктайбыз дагы. Салам Кыргызстан берүүсүнүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары менен сыйлап коюуга уруксат этиңиз. Ал эми бул таттууларды алып барып, биздин жеңебизди, балдарды кубантып коесуз.
саламат коюмду. Жок. Сезбек мырза, айтсаңыз, жаңы жылда бардыгыбыз кичинекей кезибизде бала тынын астында бизди Аяз ата ушунчалык суктандырып, кабынан бире салып чыкчу эле да. Жаш кездеги бир жаңы жылдык ыр десте эсиңиздеби? Бул белекти сизге тапшырайын. Кичине балаты үшүдүк кышта, токойдон алып келди калтырбай тышка. Токойдон алып келди калтырбай тышка. Анда болсо мен Аяз кызмын. Бул белек ата кондитердик фабрикасынын атынан сизге ушундай сонун таттуулар. Кол чаап коюңуздар. Белегиңиз кут болсун. Кол чабыбыздагы биз Сезбек байкебизге кыргыз элине болгон каалоо тилегин угуп калабыз. Биринчиден силерге чоң рахмат. Анан ушу элибизде журтубузда ушу кирип келе жатат 2017 жаңы жыл. Ушу ар бир үйгө жакшылык болсун, жарык болсун, жылуу болсун, сүйүү болсун, ынтымак болсун. Мен ошого чын жүрөктөн тилектешмин. Кыргызстаныбыз өркүндөсүн, гүлдөсүн. Анан ушунде ушул программада иштеп аткан, сахна артында иштеп аткан жигиттерге, кыздарга чоң рахмат айтам. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуз, жаңы жылды жакшы тозуңуз. Келип бергенсиз үчүн чоң рахмат. Алдыңыздарда Сезбек Исканалиев болду. Süt koşulan nazikten, vafli şokolad gülü kamtıran. Birlikte işte damşandım, argım kavat kubanı. Буренка, тамшандырган дал. Гүлжайна, жаңы жылга айымдарды кайдан кийинсек деп ойлонуп жатса керек, анда тезинен даректерди айта койсок, Урматтуу айымдар, Караван сода борбору, бутик 6А, 1-кабатта Аленага барсаңыздар, сонун кийимдер бар. Албетте, Аленадан башка дагы биз дагы бир эң сонун курчак магазини менен да иштешип жаткан учурубуз. Жаңы жылдык сонун көйнөктөр бар. Андыктан баарыңыздар кайрылсаңыздар болот 0700 12 22 90 номуруна. Урматтуу айымдар, урматтуу кожойкелер, бардыгыңыздардын жаңы жылдык дастарконуңуздарда атанын гана продукциясы турсун. Анткени жаш балдарыбыз, бөбөктөрүбүз жаңы жылда сүйүнтүп, ар дайым ушундай таттууларды дастарконго алсаңыздар болот. Албетте, биздин башкы демөөрчүбүз, Салам Кыргызстан берүүсүнүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынан баарыңыздарга ушундай татынакай таттууларды каалап кетебиз. Жаңы жылда ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болсун. Бул эң негизгиси Кыргызстанда жасалат. Урматтуу, кадырлуу айымдар, мырзалар, алтындарым. Келиңиздер, биз кайрадан амандашканча аман туруңуздар. Эшикте аппаккар жаңы жыл астыда келе жатат. Жаңы жылга даярданып, бардыгыңыздар кайрадан көрүшкөнчө, бир жумадан кийин сагынышып, амандашып, учурашканча жакшы туруңуздар. Барыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Мынакей биз бүгүн сиздерге болгон мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып, биздин татынакай коноктор менен сыр бөлүшүп, ой бөлүшүп дегенде сиздерге жакшы маанай тартууладык деген терең ишеничтебиз. Кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар. Кирип келаткан жаңы жылы жалпыбызга жакшылыкты ала келген жылдардан болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз сиздер менен амандашканча салам Кыргызстан! Экөө бир өзүн эле мактайт кой, шерменде. Койчу айланайын. Эмнеге койчу? Биринчи келген жана кенжесечим. А мен деген, мен мону кылдым ана, ментимде эле мактанат, кудайым. А сен эркексиң деп койсоң, эле эркекчи болуп кетти койсуңчу. Кенженин жана эмеси опера ырдаганда бор безилип калды. Атылып кетти го. Мен болсо, мен кенженин ордунда болсо, мен мисалы опера ырдалбайм да. Ырдабайм деп эле коймокмун. Ал ырдаптым эле аракет кылып, жокшуш деп эле. Ой, кудай. Күлкүм келип ана эле коем келген кишини шылдыңдабай. Кеткенден эле шылдыңдайм деп араң турбадым. Бул эмнеге кыргызга тийбей калды экен, а?
ошону айтсаң сен дагы айтып койсуң деп ой мына сиз деген Кыргызстан мекенчилсиң деп каякта мекенчил Казакстанга тиип кетип атса ошо унутуп калган турам ошондо ошону айтпайсың ошо эмнеге тиип кеттик экен мен Кыргыздан башка вообще тиигим келбейт ой туура эле мен меличимде өзү тиип алдым бактылуу болсун мен бактылуу болсун өзүлөт да ким кетет хоть негрге тийген жок акыр туурабы ооба казак кыргыз эми бир тууган эмеспи съездбек жөнүндө эми кандай оюң кандай калды мен билбейм ойлонгом деле келип калды ошол жөнүндө эмнеге тим эле экөөбүзгө подход кылып мен экөөнү киного тартам деп коет го тим эле бизде мындай кеткенде артынан шубабасын деп именно ошончо шубайм тим эле мен силерге кино ойлонуп жүрөм деп ойлонуп туруп шеке келгенде айтабы мурда эле айтып бербейм туурабы ошону айтпайсыңбы ушул жерден бизди көрө калгансып а мен эмне деп коет мен укмуш күйөө баламын укмуш жолдошмун укмуш атамын деп бул көлдөн эле деп уктум эле нарындан беле кочкордон үйүнө барып атып калды билесиңби ооба анан кийин кочкордон болсо бул таластыктардын каны жокпу буда эмнеге мактана берет жөнө турчу таластыктарга тамаша сразу кетесиң бизде эме билмексен болот элдерге мындай элдер уксун кандай күйөөсүң кандай күйөө аласың десе аябай жакшым сүйөм күчүп атат минтип атат деп биз билбей жүргөнсү биз как будто укпай жүргөнбүз тим эле аялым укмуш деди го келе жанагы аялым биз билбесек дагы башканы алдаса болмок бизди эмне алдап атат басай отур кечте болуп калды үйгө баралы биз дагы эме